Кутман кечиңиздер менен эфирде күндөмү маалыматтык программасы. Студияда Кундус Кенжебаева, саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү берүүдөн кыскача таанышып алыңыздар. Кыргызстанда Санареп сом расмий түрдө улуттук валюта катары бекитилди. Мыйзамга өлкө башчысы Садыр Жапаров кол койду. Орто Токой ГЭСи Кыргызстандан энергетикалык коопсуздугу үчүн мааниси чоң. Талайбек Ибраев бул ГЭСтин курулушуна журналисттер үчүн пресс-тур уюштурду. Парламент жыйынында депутаттар сапатсыз курулуштар, мектеп, бала-бакча имараттары боюнча президентке кайрылышты. Орок айылында айыл чарба жерин көрүстөн кылып, сөөк коюу үчүн сатып жүргөн адам маркумду көмүүгө жай бөлүп берем деп 40 000 сом алып жаткан жеринен кармалды. Жалал Абадда улуулар үчүн билим берүү фестивалы өттү. Иш чаранын алкагында бош жумуш орундарына жарманка өтүп, 1700дөй вакансия сунушталды. Кыргызстанда Санареп сом расмий түрдө улуттук валюта катары бекитилди. Улуттук банк жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөр кирди. Ага президент Садыр Жапаров кол койду. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 20 мартта кабыл алынган. Эми Санареп сом өлкө аймагында төлөм каражаты болот. Ошондой эле документте Санареп сомду чыгаруу, жөндөө, жүгүртүү боюнча беренелер киргизилген. Аларга ылайык Санареп сом өлкө аймагында мыйзамдуу төлөм каражаты болуп саналган улуттук валюта деп кабылданат. Улуттук банк аны эмиссиялоо боюнча өзгөчө укукка ээ жана жүгүртүү уюштуруу тартибин аныктамакчы. Мыйзам 2027 жылдан баштап күчүнө кирип, Санареп сом ошондо жүгүртүүгө чыгарылат. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Ысык-Көл облусуна болгон жумуш сапарынын алкагында Каракол шаарында жүрүп жаткан курулуш объектисинен кабар алды. Анда менин үйүм мамлекеттик турак жай программасын ишке ашыруу максатында Каракол жана Чолпон Ата шаарларында курулуп жаткан ипотекалык үйлөрдүн курулуш иштеринин жүрүшү менен таанышты. Маалыматка таянсак, жалпы курула турган батирлердин саны 5112. Бүткөрүү мөөнөтү 3 этаптан туруп, ал 2028 жылдын аягына чейин созулат. Эми каржылоо өз ногунда жүрүүдө. Үйлөрдү курууда жогорку сапаттагы материалдар колдонулуп, бардык сейсмикалык коопсуздук талаптары сакталганы айтылат. Анда Адылбек Касымалиев мындай долбоор Кыргызстандын жарандарына жеткиликтүү, сапаттуу жана коопсуз турак жай менен камсыздоо максатында ишке ашырылып жатканын билдирди. Кыргызстандын энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо максатында Орто Токой Чакан гидроэлектр станциясынын курулушу маанилүү энергетикалык долбоор болуп саналат. ГЭС сууну натыйжалуу колдонууга мүмкүндүк берет жана жергиликтүү экономикага, жумуш орундарын түзүүгө жана аймактык өнүгүүгө оң таасирин тийгизет. Маалым болгондой, учурда өлкөдө мына ушундай бир нече чакан жана ири ГЭСтердин курулушу жүрүүдө. Энергетика министрлиги атайын энергетикалык объекттерге экскурсия уюштуруп, ага бир нече ЖМК мүчөлөрү барып таанышып кайтты. Алар менен кошо бизден кабарчыбыз да барган. Теманы кененирээк өзү айтып берсин. Кыргызстан электр энергиясынын таңкыстыгын жоюу максатында ири долбоорлорду баштады. Өзүңүздөргө маалым болгондой эле бүгүнкү күндө ири жана чакан ГЭСтердин курулушуна старт берилген. Биз азыр мына ушул курулушу жүрүп жаткан Орто Токой суу сактагычында турабыз. Бул суу сактагычтын курулушу толугу менен аяктаса, ушул Балыкчы шаарындагы 14 000 адамды электр энергиясы менен камсыз кылат. Ал эми жылына 75 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрмөкчү. Энергетика министрлиги учурда Кыргызстандагы энергетикалык коопсуздукту камсыз кылуу багытында кандай иш-аракеттер жүрүп жаткандыгын жана коомчулукка кызык болуп жаткан жагдайларды ачыктоо максатында атайын экскурсия уюштурду. Анын алкагында бир нече энергетикалык объекттерге барууга мүмкүндүк түзүлдү. Алардын бири учурда курулушу жүрүп жаткан Чакан Орто Токой ГЭСи. Объект Ысык-Көл облусунда Орто Токой суу сактагычынын жээгинде Балыкчы шаарынан 20 чакырым алыстыкта жайгашкан. Орто Токой кичи ГЭСи биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтомунун негизинде 2023 жылы биздин Чакан ГЭС ачык акционердик коомунун анан Кытайлык CIMC компаниясынын ортосунда келишимдер түзүлгөн. Ошонун негизинде азыр курулуш иштери кызуу жүрүп жатат. Тиги водохранилищанын өзү 1960 жылдары ишке берилген. Бул
водохранилищанын объему 470 миллион куб сууну сактап, анан вегетационный периодда чүй өрөөнүн жана Казакстан мамлекетиндагы сугат суулары менен камсыз кылат. Станциянын долбоордук кубаттуулугу 21 киловатт, ар бири 7 мегаваттан 3 гидроагрегат аркылуу ишке ашат. Орточо жылдык электр энергиясын өндүрүү 75 миллион киловатт саат. Жалпы долбоордун наркы 247,1 миллион юань же болжол менен 34,8 миллион АКШ доллары. Бул жерде жанагы айтып өткөн 3 агрегатка чыгуучу туннелдин баягы выходдары көрсөтүлгөн. Мына бул жерде болсо деген баягы рельефтин немеси менен алганда ушул жердеги основной туннелдин узундугу 771 метрди түзөт. Ал болсо бул верхний беф деп коебуз, өйдө жагы мына схемада. А бул жер болсо здание ГЭС, мына бул жерде турат, здание ГЭС түшөт турган. Аталган суу сактагычтын курулуш иштери өзүңүздөр көрүп тургандай эле активдүү жүрүп жатат. Бул жерде байкалгандай эле биринчи курулуш иштерине атайын инфра түзүм түзүлүп, мына ушундай алгач жолдор салынган. Андан сырткары бул жакта атайын техника мына ушундай тоннель казуу иштерин жүргүзүүдө. Туннелдин жалпы узундугу 770 метрди түзөт. Ошо туннелдин могу тоонун тиги ГЭСтин баягы оң капталы менен. Мына могул жерде мына трактор иштеп атпайбы? Ушул жерден келип, анан бул жерде водоприемник болот. Суу жанагы ГЭСке кетчү суу ошол жерден. Ал жерде бетондук иштер башталат дагы, ал жерде водоприемник, анан жанагы аварийный затвор дейт. Ал аварийный затвор баягы жабылып, бул жерде ошол иштер жүрүп жатат. Буйруса жана айтпадыкпы, курулуш иштери ылдый жакта дагы, өйдө жакта дагы жакшы жүрүп жатат. Бардыгы 771 метр болсо, анын 636 метри казылып бүттү. 130 метрге чукул аралык калды. Бул долбоор өлкөнүн энергетикалык көз карандысыздыгын камсыздоо менен бирге аймактык өнүгүүгө өбөлгө түзөт деген да ишеним бар. Биз ошон үчүн бир тамчы сууну эмеге текке кетирбей, ошол генератор аркылуу кой берип, электр энергия чыгарып, андан мындайча айтканда акча жасап, НДСин төлөп, налогун төлөп, өзүбүздүн жерге мына бул айылдан турган 20-30 киши ушул жерде кароолчуларын кошкондо 20-30 киши ушул жерде иш менен камсыз болот. Анан эмне дагы ылайыктуусу бол, ушул жерден чыккан электр энергиянын 37-37 миллионов киловатт часов вырабатываете примерно. Ошонун 1% ушул айылга калат. Годовой 1% это эгерде 37 миллион чыкса, бир жылда 75 миллион. 75 миллион. Бир жылда 75 миллион, да. Ошол чыкса, ошонун 1% 7,5 миллион, ошонун 442 теңге көбөйтүлөт, мына айылга мындайча айтканда живой акча менен келип бияка түшүп калат. Объекти жалпы 130 жумушчу эмгектенүүдө. Алардын 40 жергиликтүү тургундар. Иш 3 сменада уюштурулган. Бул графикти так сактоого мүмкүнчүлүк берет. Орто Токой ГЭСинин курулушу 2026 жылдын 1,5 жылдыгында толугу менен аяктайт деп пландалууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Ысык Көл облусу. Ат башы гидроэлектр станциясы ири долбоорлордун бири. ГЭС учурда толук реконструкциядан өткөн, жаңыланган станция кубаттуулугун арттырып, аймактын жана жалпы өлкөнүн электр энергиясына болгон муктаждыгын камсыздоого чоң салым кошууда. Аталган ГЭСтин кубаттуулугу мурдагы 40 мегаваттан 44,7 мегаваттка чейин жогорулады. 2024 жылы станция 203,8 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгарды. Толугураак кийинки материалда сөз болот. Ат башы ГЭСи 1963 жылы курула баштаган, 1970 жылы ишке берилген. Биз азыр Ат башы ГЭСинде турабыз. Бул ГЭС жалпы Нарын облусунун дээрлик 25% электр энергиясы менен камсыз кылат. Бул жер өзүңүздөргө маалым болгондой эле толугу менен реконструкциядан өтүп, бүгүнкү күндө заманбап технология менен иштөөгө өткөн. Нарын облусунун Ат башы районунда жайгашкан Ат башы ГЭСи 1970 жылы эксплуатацияга берилген. Аталган объект Нарын облусунун энергетикалык коопсуздугун камсыз кылууда маанилүү роль ойнойт. Аймактын электр энергиясына болгон муктаждыгынын 25%
5%-на чейин камсыз кылат. Айрыкча кыш мезгилинде жүктөм 4,36 эсепке чейин көбөйгөн учурда чоң салым кошот. Учурда объект реконструкциядан өтүп, толугу менен жаңыланган. Азыр эч кандай муктаждык жок. Биз генераторлар эмес, выключательдерди, трансформаторларды, суу кирчү, суу чыкчу, спиральный камера бүт баарын алмаштырдык. Полностью ат башы кес мындайча айтканда 100% жаңыланды да. Ошондуктан азыр биз эч кандай өзгөлтүксүз жок чыгарабыз. Мурун биз жылына 150-155 миллион киловатт-саат электр энергиясын чыгарсак бир жылда. Былтыркы мына 2024-те 203 миллионго чыгардык. Мындайча айтканда 55 миллионго жакшы аткардык да. Станцияда 4 гидроагрегат орнотулган. 2020-2022 жылдары жүргүзүлгөн реконструкциянын алкагында ар бир агрегат 10 мегаваттан 11,4 мегаваттка чейин күчтөндүрүлдү. Жалпы орнотулган кубаттуулук азыр 44,7 мегаватты түзөт. Бул өлкөнүн жалпы электр тарамагына кошумча дем берип, жүктөмдү бир топ жеңилдетти. Ар кайсы кесип алса айтып коет. Сууну минтиге, сууну сатып, сууну кандай кылат? Мына бүт бары онлайн режимде көрүп турат. Безопасность бардык жерде камера. Стратегический объект көрүнгөн бүт мындайча айтканда МВДнын службасы айтат. Объекттерди бар. Азыркы күндө бизде суунун келишине өзүңүздөргө маалым болгондой бул кыштын күнү суунун келиши азайып калат. Бизде водохранилище часовой деп кетет, ошо менен регулировка кылабыз. То есть келген сууну кайра иштеп чыгабыз. Азыркы суу эми кыштан берки суунун паводкай время башталгы чакты биз азыр 2 генератор менен такай күндүз иштеп беребиз. Анан кечки маалды билесиңер, пик маалды коебуз бизде энергетикада, анан эртең мененки. То есть баягы электр энергиянын көп камсыз болгон жери ушу вечерний максимум и утренний максимум деп коет. Ошо маалда биз 4 генератор менен иштеп, анан 45 мегаватты толук беребиз. Ат башы ГЭСнин модернизациясы Швейцария өкмөтүнүн колдоосу менен ишке ашырылып, 80% каражат грант түрүндө берилген. Долбоордун алкагында бардык агрегаттар жаңыртылып, эскада системасы, башкаруу жана мониторинг жабдыктары, трансформаторлор, өрт коопсуздугу жана муздатуу системалары заманбап жабдууларга алмаштырылган. Бул жер болсо центральный ЦПУ деп коет, центральный пульт управления. Ушул жерден агрегаттарды бүт башкарабыз да, мындай айтканда управлениясы ушул жакта. Мурда баягы башкача эле эски панелдер аз бүт автоматташтырылып, компьютер менен башкарып калдык да. Ошол жакты карап отурабыз биз. Башка кошумча оборудованиялар бар, сыртта трансформаторлор бар, силовой. Мо схема боюнча иштейбиз. Ошо ару бизде 3 линия бар, ошол жакты карап турабыз. Станция 2024-жылы 203,8 миллион киловатт-саат электр энергиясын иштеп чыгарды. Бүгүнкү күндө ат башы ГЭСинде 102 адам эмгектенет. Алардын ичинен 11 аял киши, 28 жашка чейинки жаштар. ГЭС Нарын облусунун туруктуу өнүгүшүнө жана энергетикалык көз карандысыздыгына чоң салым кошууда. Нурзада Сыдыкова, Майрамбек Абдибилал уулу, регион, Нарын облусу. Өзбекстан Кыргызстан менен чек арада эркен соода аймагын түзүүнү көздөп жатат. Бул тууралуу 16 апрелде Анжан облусунун өнүктүрүү боюнча жыйында Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев билдирди. Анын айтымында жыл сайын Анжан облусунан Кыргызстанга 200 миллион долларга чейин товар экспорттолот. Ошондуктан президент соода жана өнөрү жай зоналарын чек арадагы Коргон Төбө же Кожо Абад райондорунун биринде ачуу зарылдыгын белгиледи. Мирзиёев ишкерлер менен кеңешип, ушул эки аймак бирин тандоону жана долбоорун планын иштеп чыгууну тапшырды. Ал мында эркен экономикалык аймакты Өзбекстан менен Ауганстандын чек арасында иштеп жаткан аймактын үлгүсүндө уюштурууга болоорун белгиледи. 10 апрелде Москва шаарындагы Мончодо кыргызстандык мигранттардын кармалышы боюнча Орусиянын прокуратурасы жана миграция кызматы текшерүүлөрдү баштады. Бул тууралуу Орусиянын адам укуктары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Москаликова Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева менен Москвадагы эки тараптуу жолугушуусу учурунда айтты. Акыйкатчы институтунун маалыматында жолугушууда Жамиля Жаманбаева Москвадагы Бодрость Мончо комплексинде болгон окуя боюнча тынчсыздануусун
болгонун билдирип, Татьяна Москаликовадан кыргызстандык жарандардын укуктарын коргоону камсыз кылууга көмөк көрсөтүүнү суранган. Бул окуяга мен реакция жасадым жана жеке көзүм өлдү. Учурда биздин өлкөдө коопсуздукту күчөтүү талап кылынууда. Бирок коопсуздук чараларын күчөтүү менен бирге мыйзамдуу жүргөн адамдардын укуктары бузулбашы керек деген Орусиянын акыйкатчысы. УКМК парламенттен вице-спикер Нурбек Садыгалиевди чакырып сүйлөштү. Билдирүүгө ылайык Садыгалиев буга чейин жогорку кеңеште Мегаком компаниясынын мурдагы жетекчиси Акылбек Жамангуловдун иши токтотулганда прокуратура тарабынан коррупцияга жол берилгенин билдирген. Вице-спикер мурдагы башкы прокурор Курманкулу Зулушев менен Мегакомдун мурдагы жетекчисинин катышуусунда жүргүзүлгөн иликтөө андай эмес экенин көрсөткөн. Садыгалиев өзү да айткандарын тастыктай турган фактылары жок экенин мойнуна алган. УКМК Садыгалиевдин айткандары чындыкка дал келбей турганын жана чагымчыл мүнөзгө ээ экенин билдирип, бул өлкөдөгү коомдук саясий кырдаалдын курчушун шарттап, элдин бийликке болгон ишенимин жоготушу мүмкүн экенин белгиледи. Атайын кызмат парламент төрагасынын орун басарын мындан кийин эл алдында такталбаган билдирүүлөргө жол бербөөгө чакырды. Бишкектеги номер 31 мектепте классташынын соккусунан каза болгон 14 жаштагы кыздын окуясы боюнча кылмыш жаза кодексинин ден соолукка оор залал келтирүү беренеси менен кылмыш иши козголду. Бул тууралуу Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов 17 апрелде жогорку кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып айтты. Анын сөзүнө караганда соттук медициналык, биологиялык экспертизалар дайындалган, анын жыйынтыгы менен юридикалык баа берилет. Ушул тапта мугалимдер, окуучулар сурак берип жатат. Окуя 15 апрелде болгон. Маалыматка ылайык 2011 жылы туулган өспүрүм классташ кызы менен чырдаша кетип, аны уруп жиберген. Анын кесепетинен сокку алган кыз эсине келбей каза болгон. Келерки 2025-2026 окуу жылына 2,5 миллиондон ашык предметтик китептер даярдалууда. Бул тууралуу билим берүү министри Догдуркүл Кендирбаева парламент жыйынында билдирди. Жаңы муундагы окуу китептеринде жумушчу дептер, QR-код, аудио, видео версия жана методикалык колдонмолор камтылат. Жаңы окуу жылына мугалимдердин даярдыгы, окуучуларды кабыл алуу, мектептердин имараттары тууралуу бир катары көйгөйлөрдү депутаттар көтөрдү. Андан сырткары социалдык имараттардын сапатсыз курулушу жана бала бакча жетишсиздигин чечүү маселеси айтылып, айрым эл өкүлдөрү өлкө башчысына кайрылды. Баары жечет акчаныч. Баягы койчуман таяк бойча кылат турбайбы? Баяндамаңызды уктук, абдан кооз сүйлөдүңүз. 2025-26 окуу жылында мектеп окуучулары 2,5 миллиондон ашык китеп менен камсыз болот. Алар табигый жана так илимдер, англис тили, табияттануу, математика сыяктуу предметтик китептер болорун министр Догдуркүл Кендирбаева билдирди. Жаңы муундагы окуу китептеринде жумушчу дептер, QR-код, аудио, видео версия жана методикалык колдонмолор камтылат. 744 миллионго 2,5 миллион жаңа муундагы китептер менен сентябрга чейин камсыз болунат. Ошол эле учурда Россия Федерациясы менен биргеликте, Евразия анонсу менен биргеликте 1-2 класстар үчүн жана ошондой эле 5-7 класстар үчүн жаңы стандарттарга ылайык орус тили жана адабияттары китептери биргелешкен жумушчу топ түзүлүп стандарттар негизинде иштелип жатат. Министрдин айтымында өлкө аймагында мектеп жана билим берүү имараттары жетишсиз. Буга калктын саны көбөйүп бараткандыгы себеп болууда. Деген менен акыркы 4 жыл ичинде мектептерди оңдоо жана куруу иштери жанданган. 2024 жылга муктаждык 1031 мектеп курулуш мамлекеттик курулуштун титулдук тизмесине киргизилген. Ал эми бүткөрүлгөн мектеп толугу менен 175 мектеп бүткөрүлдү. Муктаждыктын дээрлик 17% кыскартылды. Титулдук тизмеде бүгүнкү күндө 46% турат. Ал эми 2025 жылга муктаждык бул 947. Бул жеке гана орто мектеп эмес, бул жерде балдар чыгармачылык борбору, бул жерде спорт залдар, актовый залдар, ошондой эле мектепке чейинки билим берүү мекемелери болуп эсептелинет. Ал эми жалпы авариялык мектептердин саны 4 жыл ичинде олуттуу кескин түрдө кыскарган. Башкача айтканда, бүгүнкү күндө авариялык мектептердин бардыгы
салына турган 59 мектепти түзөт. Кендирбаева мектеп курагындагы эч кандай программадан өтө элек балдар үчүн август айында кыска мөөнөттүү мектепке даярдоо курстары уюштурула турганын айтты. 2025-26 окуу жылында 1 класстарга 170 миң кабыл алынат. Ал балдардын 120 миңи толугу менен мамлекеттик нолевой класстарынан окуп келип атат. 40 миңи ошол эле Наристе программасы менен бала бакчаларда даярдалып келип атат. 3 миңден ашыгы жеке менчик бала бакчаларда жана мектептерде, ошол эле учурда 3,5 миңи мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын базасында даярдыктан өтүп атат. Май айынын экинчи жарымынан тарта мугалимдерге ноутбуктар таратылат. Бул тууралуу министр депутаттын суроосуна жооп берип жатып билдирди. Ошондой эле өлкө аймагында башталгыч класстарга канча мугалим жетишпей турганы жана анын чечими айтылды. 1 класста окутууга 6800 мугалим керектелет. Бирок бүгүнкү күндө мектепке даярдоо боюнча иштеп жаткан 3000ге жакын мугалимибиз бар. Кошумча дагы 3819 мугалим мектепке алынат. Жана ошондой эле бул жерде билим берүү мыйзамына ылайык дуалдык билим берүү системасында 3 курстан баштап теорияны жана практиканы айкалыштыруу үчүн биз педагогикалык окуу жайлардын студенттерин алабыз. Баштапкы класстагы сабак берүүчү мугалимдердин айлыгы канча? Бишкек менен Баткенди кошсоңор канча болот? 25490 орточо айлык. 140 миллион сом экен айына. Мен жогорку кеңештин депутаты сизге расмий түрдө айтып атам. Ушул жылга биз сиздерге муну айтылган чыгарышаларды бөлгөн жокпуз. Булагы болуш керек да. Обязательно булагы болуш керек да каяктан табасыңар. Биз президенттин фондунан болобу, стабилизационный фондунан же төрөган фондунан каяктан ушул 120 миллион орточо алганда 140 миллион ай сайын табасыңар. Биз базистик окуу планды оптималдаштыруунун эсебинен алып жатабыз. Депутат Камила Талиева келечек үчүн билим берүү долбоорунун алкагында канча мугалим квалификациялык даярдыктан өткөнүн тактады. Кадрларды даярдоодо 58 миң мугалимдин билимин жогорулатуу келечек үчүн билим берүү долбоорун бул республикалык билим өркүндөтүү институту даярдап атат. Канча миңин даярдадыңар? Негизинен план боюнчалар өзүнүн 20 миңди даярдайт. Бирок ошол эле учурда бүткүл дүйнөлүк банктын долбоору аркылуу 60 миңге жакын мугалимди ар кайсы тематикада даярдап жатышат алар. Парламент жыйынында депутаттар Акбөкөн Таштанбеков жана Эрулан Кокулов өлкө башчысы Садыр Жапаровго кайрылышты. Эрулан Кокулов курулуш, архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинин ишинен нааразычылыгын билдирди. Ал аймактардагы сапатсыз курулган мектеп, ФАП жана көп кабаттуу үйдү көрсөттү. Мен Гостройдун жумушуна абдан нааразымын. Эгер бүгүн салынып аткан бул объектилер мындай көз боёмо объектилер болсо, анда салынбай эле койсун. 100 деген объектилер салынып атат Кыргызстандачы. Любой объект көрсөм ушундай проблемалары. Фундамент уруп аткан болот, кирпичи күйүп кеткен кирпичтен салынат. Садыр Нуркожоевич, абдан көп объектилер салынып атат. Негизинен эле мен мындай калпайта турган балдардан эмесмин. Мен ойлойм, сиз өзүңүз чечим чыгарасыз депчи, бирок бүгүнкү күндө ачык айкын силерге көрсөтүп бердим. Гостройдун иштеси жакшы эмес. Ал эми Акбөкөн Таштанбеков Ысык Ата районунун бир катар айылдарында каралбай же катталбай калган имараттар бар экенин, аларды оңдоодон өткөрүп, бала бакча катары иштетүүгө болоорун айтты. Бул үчүн өлкө башчысынан каражат бөлүп берүүнү суранды. Мен бир гана кайрыларым президентке. Бирөөнү отургузгула, бирөөнү чапкыла дегенибиз жок. Жок дегенде ушул объекттерибизге суранарым, ушул мектептерге 50 миллион болсо 5 мектеп бүтүп 5 бала бакча бүтүп калган турат да. Расмий маалыматка ылайык 2024-жылы Кыргызстанда 1 миллион 500 миңден ашык бала мектепте билим алган. Өлкө аймагындагы мектептердин саны 2394 түзгөн. Акылай Карабаева, регион. Борбордук шайлоо комиссиясы жогорку кеңештин экс-депутаты Султанбай Айжигитовдун социалдык тармактарда жасаган билдирүүсүнө комментарий берди. Бош шайком сотко чейинки териштирүүнү жүргүзүү мекеменин ыйгарым укугуна кирбей турганын, конституциялык мыйзам боюнча БШК шайлоолорду жана референдумдарды даярдап жана өткөрүүнү камсыз кылуучу орган экенин билдирди. БШК Султанбай Айжигитов депутаттык мандатына байланыштуу маселеде мыйзамдарды бурмалап, коомчулукту адаштырып жатканын белгиледи. Султанбай Айжигитов
Сагитов сотко берерден мурун административдик процессуалдык кодекс боюнча сотко чейинки териштирүү болушу керектигин айтып жатат. БШК шайлоо боюнча конституциялык мыйзам кодекстен жогору экенин, ушундан улам мекемени сотко чейинки териштирүү жүргүзбөй турганын кошумчалады. Ички иштер министрлиги Бишкектен түштүк батыш тарабындагы төмөнкү Орок айылынын тоо бетиндеги айыл чарба багытындагы жерге ошол эле айылдын тургуну эч кандай уруксат кагаздары жок эле жеке көрүштөн уюштуруп алганын билдирди. 68 жаштагы шектүү бул аймактан маркумду көмүүгө жай бөлүп берем деп сатып жатканы аныкталган. Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкы башкармалыгы жана Ленин районунун прокуратурасынын кызматкерлери бирге жүргүзгөн ыкчам тергөө иштеринде ал сөөктү коюуга жай берем деп 40 000 сом алып жатканда кармалганы кабарланды. Бул факты боюнча кылмыш жаза кодексинин 209 беренеси алдамчылык менен кылмыш иши козголуп, шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Анын жакындары менен адвокаты комментарий бере элек. Бүгүн 17 апрель Созак райондук милициясынын имаратында жаңы жаркын келечек, таза коом коопсуз келечек аталышындагы профилактикалык иш-чара уюштурулду. Самалыкка район шаардын жашы жетээлик лидер, эң алдыңкы окуучулар, жооптуу мугалимдер менен кошо тартылды. Максаты мектеп окуучулар арасында укук бузууларды, кылмыштуулукту, мектеп аракетчиликти алдын алуу жана болтурбоо болуп саналат. Иш-чаранын программасы жаштарды патриоттуулукка, мекенчиликке үндөө, баштапкы аскердик даярдыгга тарбиялоо, мекенде коргоо сезимдерин күчөтүүгө багытталган. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалдан таанышыңыз. Жаңы муун жаркын келечек, таза коом коопсуз келечек. Мындай аталыштагы маданий профилактикалык иш-чара бүгүн 17 апрелде Сузак райондук милициясы тарабынан уюштурулду. Ага жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, ардагерлер, органдын кызматкерлери, мугалимдер, окуучулар катышты. Бул жерде жакшы окуган мыкты окуучулар да келди. Силер бүгүн жөн эле келип, желек көтөрүп, робудунун ишканасын көрүп кеттик деп барбай, ошол ар бир ушул жердеги айтылган, көрсөтүлгөн иш-чараны барып, досторуңарга, классташтарыңарга жеткизип баргыла. Мындан кийин дагы ар бир мектепте ушундай иш-чаралар өтөт. Эгерде кандайдыр бир кылмыш жасап калсаңар, өзүңөрдүн келечегиңерге балта чаап аласыңар. Ошол себептен өзүңөрдүн укугуңарды жакшы билип, мына силер үчүн атайын балдар үчүн кодекси бар. Балдарды коргой турган бардык мыйзамдардын баары тең бар, бардыгы тең иштеп жатат. Өзүңөрдүн укугуңарды билгиле. Келечегиңерди кең койгула, масштабны койгула. Иш-чаранын программасы жаштарды патриоттуулукка, мекенчиликке үндөө, баштапкы аскерди даярдыкка тарбиялоо, мекенди коргоо сезимдерин күчөтүүгө багытталган. Ошондой эле ар кандай укук бузуулар, кылмыштуулук, мектеп аракетчилиги сыяктуу көрүнүштөрдөн алыс болууга чакырык жасалды. Эрежелерин көрсөтүп жатат. Эң биринчи бул жерде мекенди сүйүү. Өлкө жетекчилиги өздөрүнүн кылган иштери менен ошол мекенди кандай сүйүп, кандай деңгээлге өнүгүүгө чыгарса болот деген үлгүнү көргөзүп атат. Ушуну биз дагы колдоп коштоп, бир желекке биригип, баарыбыз ушул биринчи мекенди сүйсөк, биздин мекенибиз өнүгөсө, бизге дагы жакшы шарттар түзүлөт, жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Ушул өзүбүздү мекендин ичинде эле эмес, ушул эл аралык деңгээлде көргөзгөнгө жакшы мүмкүнчүлүк түзүлөт деген маанилүү көрдүм. Атайын багыттагы полктун күчүрмөн даярдыгын көрсөттүк. Спорт менен машыккан, каратэ-до спорттун түрүнөн катышкан кыздарыбызды көрсөттүк. Бул ошондой эле жана кызматтык иттерибиздин кандай иш алып баргандыгы боюнча көрсөттүк. Ушул иш-чараны көрүп жатып, биздин ар бир окуучу балдарыбыз таасирленди деп билем, түшүнөм. Анткени бүгүнкү балдардын арасында кылмыштуулуктардын кесепетинен адам өлүмү менен коштолгон фактылар бар. Ушул терс көрүнүштөрдөн оолак болсун, кылмышка эмес, билимге умтулсун. Ар бир улуу инсандарды урматтап, кичүү балдарды ызаттаган балдар болсун. Кылмышкер качып баратат. Адам жетпесе дагы биздин кызматтык иттер ушундай эле
кармак иштеп алкалар. Кылмышка эмес, билимге умтулалы. Келечек менин колумда. Аймактын район шаарларынан келген окуучулар дал ушундай лозунгдарды көтөрүп турушту. Мында мектептерден алдыңкы лидер окуучулары жооптуу мугалимдер менен биргеликте тартылган. Балдар келечекке койгон максаты, окуудагы жетишкендиктери, бүгүнкү иш-чарада алган таасирлери боюнча бөлүшүштү. Иш-чара аябай жакты. Өзүмө көптөгөн мындай сабактарды алдым. Өлкөгө мындай керектүү кесипти тандап, ошол кесипти тармакта окуп, өлкөгө мындай керектүү бир мындай жараган кыздардан болгум келет. Азыркы убакта 11-класста окуйм. Стоматологияны тамдаган турам. Биз мына жаштар өзүбүз мындай бузулбай, ушул коомго пайдабыз тийгенде эртең келечекте бир мамлекетке зыяныбыз тийбесе дагы пайдабыз тийип турган балдардан болойлу, кыздардан бололу. Анан азыркы жаштар өз комфорт зонага кирип кетип атабыз. Ошол зонадан чыгышыбыз керек. Бул жашоонун маанисин билишибиз керек. Эмне үчүн жашап атабыз? Мага эң жаккан таеквондо болду. Өзүм кичинекейден спортко жакын болгонум үчүн. Ошондой эле мен өзүм келечекте врач болгум келет, дарыгер. Ойлойм, буюрса элдин керегине жараган, жарактуу кыздардан болом деп. Бейлей кетсек, мындай иш-чаралар буга чейин республикалык, облустук деңгээлде уюштурулган. Эми райондун айыл аймактарында мектептерде өткөрүлмөкчү. Ушундай эр-азаматтар бар үчүн биздин заман тынч. Асель Сыдыкова, Замирбек Тойчубаев, Регион телеканалы. Жалал Абадта өткөрүлгөн жарманкеде 1700дөй бош жумуш орундары сунушталды. Бүгүн 17 апрелде Жалал Абад шаарында улуулар үчүн билим берүү республикалык фестивалы жана бош жумуш орундары кесиптер жарманкеси 2025 аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Чоңдорго билим берүү фестивалы Жалал Абад шаарында алгачкы ирет өткөрүлүүдө. Негизги максаты жарандарга билим берүү менен жумушсуздардын санын кыскартуу экендиги уюштуруучулар тарабынан айтылды. Чоңдоргу билимди жайылтуу. Балким суроо жаралат, чоң адамды дагы эмнеге окутуу болот? Бүгүн 17 апрелде Жалал Абад шаарында улуулар үчүн билим берүү республикалык фестивалы жана бош жумуш орундар кесиптер жарманкеси 2025 аталышындагы иш-чара өткөрүлдү. Бош жумуш орундар кесиптер жарманкеси бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында өтүп жатат. Жарманкеде 1700дөй бош жумуш орундары сунушталып, жумуш издеген жарандарга маалыматтар берилди. Жарманкенин максаты окуу жайлардын бүтүрүүчүлөрүн ишке орноштурууга көмөк көрсөтүү. Жумушсуз жарандарды жана жаштарды эмгек рыногунда атаңдаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу, иш менен камсыз кылуу болуп саналат. Жалал Абад шаарында бош жумуш орундар жарманкеси өтүп жатат. Шаар боюнча 1700дөн ашуун бош жумуш орундар бул жерге тартууланды. Андан сырткары мекеме ишканалар келип, өздөрүнүн бош жумуш орундарын, буларга жумушка кирсе кандай шарттар барын жумушсуз жарандар менен бетме-бет жолугуштуруу максатта ушундай болуп турат. Андан сырткары эгерде жумушу киргенге жөндөмү жок же билими жок болсо, профлицейлерди чакырганбыз, кесиптик лицейлер, алар кыска мөөнөт окуулар менен окутуп жумушсуздарды келечекте аларды жумушка жайгаштыруу боюнча аларда өздөрүнүн консультация кеп кеңештерин берип турат. Бош жумуш орундар жарманкеси Жалал Абад шаарында жыл сайын 2 ирет өткөрүлүп турат. Өткөн 2024 жылы өткөрүлгөн иш-чаралардын негизинде 300дөй жаран кыска мөөнөттүү кесиптик билим алып, жумуш менен камсыз болгон. Жарманкеге улуу муундагы апалар кыргыз оймолору менен жасалган кол өнөрчүлүк буюмдарында алып чыгышкан. Бүгүн чоңдорду окутуу ассоциациясынын өткөрүп жаткан ушу фестивалына биз катышып жатабыз. Негизги максат ал жерде ушу бош орундарга эмелер жумуш орундарын даярлоо деген. Биздики бардыгына караганда өзгөчө, себеби биз эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине буйртма берип, ошонун негизинде иштейбиз. Бул 4 жылдан бери. Азыркы биринчи жылы биз уюштуруп не кылдык. Азыр 3-4 түрү менен термени үйрөнүп атышат, шырдамалы үйрөнүп атышат. Акыркы мына килемди мына жаңы согуп чыгышты. Бош жумуш орундар жарманкеси менен биргеликте уюштурулган улуулар үчүн билим берүү республикалык фестивалы Жалал Абад шаарында алгачкы ирет өткөрүлдү. Чоңдорго билим берүү бирикмеси өткөн жылы өлкө боюнча 2000ден ашуун 18 жаштан 70 жашка чейинки жарандарды окуткан. Мындай кадам өлкөдө жумушсуз жарандардын санын кыскартуу экендиги айтылат. Бул чоң адамдарга билим берүү, кесиптик анан гражданский билим болот, бул экиге бөлүнөт.
Анан гражданский курстар бул деген жанагы юридикалык, психологиялык жактарды кетет. Профессиональный кесиптик билимдер болсо, бул лицензированный. Министерство образованиядан лицензиябыз бар. Каждый кесипке лицензиябыз бар. Ошонун негизинде окутабыз. Иш-чаранын жүрүшү концерттик программа менен уланды. Буга улай эле мыкты чач тараш, мыкты ашпозчу, мыкты кийим дизайнери боюнча конкурстар өткөрүлдү. Калыстар тобу тарабынан мыктылар аныкталып, белектер тапшырылды. Айбек Исабеков, Шарзат Эгембердиев, Регион. Калкты тейлөө борборлору 1 майдан 12 майга чейин иштебейт. Бул тууралуу санариптик өнүктүрүү министрлигинен кабарлашты. Майрамдык эс алуу күндөрүнөн улам борборлор 12 майдан тартып ишин кадимки тартипте улантышат. Тагыраагы саат 9:00дон 18:00 чейин иш. Түштөнүү тыныгуусу 12:30дан 13:30га чейин болот. Министрлик түндүк портал аркылуу онлайн кезекке туруу мүмкүнчүлүгү бар экенин эскертти. Белгилей кетсек, жаңы эмгек кодексине ылайык 1-8 май эс алуу күндөрү деп белгиленген. Ал эми 9 май календарда кызыл болсо, 10-11 май дем алыш күндөр. Регион телеканалынын күндөмү маалыматтык программасын социалдык тармактардан күзөтүп барыңыздар. Бул күндүн орчунду делген кабарлар мына ушулар түздү. Эфирде Кундуз Кенжебаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын, саламатта туруңуздар.